Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Кутмандуу күнүңүздөр менен барыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Бүгүн Кыргызстан эл үчүн эң жакшы жаңылык. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында биздин балбан Акжол Махмудов алтын медаль тагынып дүйнө чемпиону болду. 11-сентябрда финалдык таймашта ал грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта венгриялык Золтан Левайни 8-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп, дүйнө чемпиондугун жеңип алды. Венгриялык балбан Золтан Левайни буга чейин Акжол Махмудов менен 2 жолу беттешип, бир жолу жеңип, бир ирет утулган. 77 кг салмакта таймаштар 10-сентябрда башталган. Ал күнү Акжол Махмудов 4 атаандашын утуп финалга чыккан. Алгач бразилиялык Джоэлсон де Брито Рамос Жуниорду 11-1 эсебинде, 1-8 финалында Мексикалык Эммануэль Алексис Бенитес Кастрону 8-0 эсебинде, чейрек финалда түркиялык Юнус Эмре Басарды 9-7 эсебинде жеңип алган. Жарым финалда Лондон Олимпиадасынын чемпиону 34 жашта түштүк кореялык Ким Хён У менен күрөшүп, аны 4-1 эсебинде уткан. 23 жаштагы Акжол Махмудов дүйнө чемпионатында алгачкы жолу катышты. Ал чоңдор арасында Азиянын 2 жолку чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, 4-чү Ислам шериктештик оюндарынын жеңүүчүсү, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын алтын медалынын, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш медали, коло байгелерин жеңген, уландар жана жаштар арасында Азиянын чемпиону. Ушул учурдан пайдаланып, биз Акжол Махмудовго дагы ийгиликтерди каалайбыз жана чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алдыдагы мелдештерде ошондой эле Олимпиадада дагы алтын медаль тагынышына тилектешпиз.